Саламатсыңарбы биздин достор, көрүүчүлөр, коноктор жана катталуучулар. Сиздер менен Ден соолук каналы. Бүгүнкү күндүн темасы күнүмдүк жашоодогу эң пайдалуу азыктар. Кадимки эле жеп жүргөн, калктын калың катмарына жеткиликтүү азыктардын эң пайдалууларын айтып беребиз. Эч кандай кымбат эмес, кадимки эле өзүбүздүн базарлардан табылчу азыктардын эң пайдалууларын карайбыз. Сизде мындай учурлар болгон болуш керек, мисалы эртең менен же түштө тамактангандан кийин кандайдыр бир алыңар, энергияңар кетип шалдырап калганыңарды, же тамактангандан кийин көңүлүңөр жок, ушундай болуп калганыңарды. Бүгүнкү чыгарылыштагы азыктарды күнүмдүк жашооңордо колдонсоңор, жогоруда айтылгандай көрүнүштөр жок болот. Аларды жегенде кыйналбайсыңар, энергияңар жогорулайт жана эң негизгиси ички органдарга витамин, минералдар менен дагы өтө пайдалуу. Тамак деген аты болсо эле жей бербей, бул жакта эң пайдалуу тамак, азыктарды карайбыз. Жана булар ар бириңиздерге жеткиликтүү. Саптын башын балык ачат. Балыктын консерваланганын сунуштабайбыз. Негизи эле адистердин айтуусу боюнча, жок дегенде бир жумада бир жолу балык жеп туруу организмге өтө пайдалуулугун айтышат. Балыктагы заттар кандын басымын түшүрүп, холестериндик профилди нормалдаштырат. Тромбтордун пайда болуусун алдын алат. Ал эми тромб деген бул коркунучтуу нерсе. Көп учурда өлүмгө дагы жеткирет. Инсульт жана жүрөк ооруларына кабылууну алдын алат. Микронутриент, минерал жана витаминдер дагы көп өлчөмдө. Жана албетте омега 3 дагы бар. Бул организмге эң пайдалуу майлардын бири. Ошондой эле балык белокко бай келет. Аминокислоталардын кошулмалары дагы жакшы өлчөмдө. Ошондой эле балык мээге дагы пайда. Кийинки суу май. Сиз суу майдын кайсынысын колдонуп келесиз? Эгер сиз күн караманын рафинированный майын колдонсоңуз болот деңизчи, бирок күн караманын рафинированный майын тамакка колдонуу сунушталбайт. Аны курганга эле колдонсо болот. Негизи колдонсо өтө деле коркунучтуу эмес, бирок терс жактары бар. Алда канча пайдалуу тамакка кошулуучу бул олив майы же зайтундун майы деп коебуз, жана лёндун майы пайдалуу. Ал эми суу майларынын арасынан эң эле пайдалуусу бул лёндун майы. Анткени дал ушунда омега 3 көп өлчөмдө. Бул жерден айта кетчү нерсе, лёндун майын эч качан ысытпай колдонуу керек. Жана бул майга куурганга болбойт. Куурганга күн караманын майы болот. Лёндун майы тез кычкылданып кетет, ошон үчүн муздаткычка жабык идишке сактоо зарыл. Ошондой эле лёндун семечкаларын өзүн тамакка кошуп колдонсоңуз болот. Кийинки чеснок. Ооба, чеснокту жегенден кийин жыт калып калат, ачуу дагы, бирок пайдалуу жактары өтө көп. Чеснокто азоттук заттар көп. Мисалы калий, кальций, натрий, магний, С, Д, Б витаминдери, эфир майлары жана башкалар. Чеснок артериялык басымды ылдыйлатат жана организмге микробторго каршы мыкты каражат болуп бере алат. Күчтүү антиоксиданттардын катарына дагы кирет. Кийинки жаңгактар. Негизинен жаңгактын бардык түрү пайдалуу, ошончо дагы жаңгактын арасынан эң эле пайдалуусун билгиңиз келип жатса, бул биздин арстанбаптын жаңгактары. Балким көбүңүзгө ал греческий орехи деп таанымал. Күнүнө 4-5 даана жетет. Изилдөө жүргүзүлүп, изилдөөнүн жыйынтыгы менен жаңгактын ушул түрүн байма-бай жеп турган адамдар жүрөк жана жүрөк кан тамыр ооруларына аз кабылары аныкталыптыр. Ал эми жүрөк кан тамыр оорулары азыр биздин учурда аябагандай көп кездешет. Кийинки сабиз. Сабиз бул витаминдердин ордосу. Сабиз А витамини эң көп өлчөмдөгү азык. Уккан болушуңуз керек, кээ бир азыктарды куурса витаминдер өлүп калат деп. Ооба, кээ бир азыктар ошондой, бирок сабизди бир аз куура түшсөңөр, А витамининин өлчөмү 20%га көбөйөт экен. Ал эми өз учурунда А витамини көзгө, териге жана организмдеги көптөгөн иш-аракеттерге катышат. Сабизде бета-каротин дагы бар, ал ошол эле маалда антиоксидант дагы боло алат. Кийинки капуста. Бул жакта капустанын бардык түрү пайдалуу. Мейли жөнөкөй капуста, түстүү капуста же деңиз капустасы бардыгы пайдалуу. Капустада көп өлчөмдө клетчатка бар. Ал эми адамга бери дегенде эле күнүнө 30 грамм клетчатка жеп туруш керек.
Капуста ичеги жана тамак сиңирүү системасына өтө пайдалуу. Кимдин тамак сиңирүү системасында кыйынчылыктарды байкаса, капустаны өз рационуңузга кошо баштаңыз. Түстүү капустада С витамини жөнөкөй капустага караганда көп болот. Ал эми деңиз капустасында йод көп өлчөмдө. Ал эми йод азыркы учурда көбүнчө адамдарга жетишпейт. Кимде йод жетишсиз болсо, деңиз капустасын тез-тезден жеп туруңуз. Имбирдин тамыры. Бул өсүмдүктү базарлардан көрүп эле жүргөнсүз, балким маани деле берген эмессиз. Бул имбирдин тамыры. Ал микронутриент, пайдалуу витамин жана минералдарга бай келет. Жана өзүнүн касиеттери дагы бар. Тамак сиңирүүнү жакшыртат, сыркоолоп, суук тийип калганда жардам берет. Жада калса мээнин иштешин дагы жакшыртат. Муну тамактарга татымал сыяктуу кылып дагы чыгарып жасашат. Кийинки фасоль. Фасоль белоктун өлчөмү менен эттикиндей эле. Фасоль өсүмдүк белогуна эң бай азык болуп саналат. Өсүмдүк белогу башкаларга салыштырмалуу абдан көп өлчөмдө. Андан сырткары курамында көп өлчөмдө витаминдер жана минералдар бар. Жана курамында темир дагы көп. Мунун бардыгы биригип эң пайдалуу азыкка айланат. Кийинки кара шоколад. Биз дүкөндө сатылып жаткан, биз жеп жүргөн шоколад жөнүндө эмес, чыныгы кара шоколад жөнүндө кеп кылып жатабыз. Дүкөндөрдө сатылгандарда чыныгы шоколаддын өлчөмү абдан кичинекей. Ал жака түс бергичтер, жыт бергичтер, шекер, ар кандай транс майлар жана башка кошулмалар кошулат. Ошол эле маалда чыныгы шоколадды жеп көргөндөн кийин анын даамы сизге жакпай дагы калышы мүмкүн. Даамы өзгөчө жана ачуу болот. Бирок витаминдерге абдан бай келет. Эркин радикалдар менен күрөшкөн көп өлчөмдө антиоксидант бар. Кийинки ашкабактын семечкалары. Бул эң сонун цинктин булагы. Цинк өзгөчө эркектерге маанилүү. Жыныс функцияларына оң таасирин берет. Күнүнө канча жеш керек десеңиз, 3-4 даана жетет. Жеке эле цинк эмес, көп витамин жана минералдарга бай. Бирок цинк эң көп өлчөмдө. Кийинки кызылча. Кызылчаны кууруу эмес, кайнатылганы пайдалуураак. Жөн гана кайнатылып бышырылган кызылча сизге бир аз даамы жок сезилсе, аны менен салат жасап койсоңуз болот. Кызылча артерия басымы жогору болгон кезде эң сонун жардам берет. Ичегилердин иштешин жакшыртат. Ошондой эле витамин жана минералдарга бай келет. Бүгүнкү жөнөкөй жеткиликтүү азыктардын тизмесин клубника жабат же кулпунай. Клубникада С витамини көп өлчөмдө. С витамини иммунитетке эң чоң көмөк болот. Күнүнө 5 даана жеп койсоңуз, бир күндүк нормаңызды толуктайсыз. Ошондой эле микробторго каршы жана организмде сезгенүүлөргө каршы каражат дагы болуп бере алат. Эгер ашказаныңыз ооруса, клубниканы тез-тезден жеп туруңуз. Ашказандын оорусун жок кылганга дагы көмөгү абдан чоң. Мына ушундай достор, бүгүн арзан калктын калың катмарына жеткиликтүү эң пайдалуу делген азыктарды карап чыктык. Бул азыктарды акырындан өзүңүздүн тамактанууңузга, үй бүлөңүздүн тамактануусуна кошо баштаңыз. Ишенип койгула, булар көптөгөн ооруларды алдын алат. Эгер ата-эне болсоңуз, сөзсүз кошуңуз. Өзүңүзгө жана балдарыңыздын ден соолугуна кам көрүп жатканыңыз болот. Ушул азыктарды гана жеп эмес, бул азыктарды кошуп тургула. Мисалы, картошка кесме менен капуста салат кошуп тургула. Кээде балык, ашкабактын семечкаларын алып койгула жана жаңылык же сериал көрүп калган учурда 5-6-ны чагып жеп койгула. Тез-тезден сабиз же кызылча салат жасап тургула. Мындай пайдалуу азыктарды тез-тезден жеп турсаңыз, организмиңиз сизге рахматын айтат. Достор, видеобуз жакса лайк менен колдоп коюңуздар. Ким жаңы көрүп жатса, каналга катталууну унутпаңыздар. Ошондой эле аң сезимди мээңизде салдырыңыз келсе, видеонун описаниясындагы табияттын үндөрү бар каналыбызга катталыңыз жана эс алып же уктоонун алдында угуп жатыңыз. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Кийинки видеодон жолукканча ден соолукта болуңуз.